жергиликтүү соттун чыгарган чечимин күчүндө калтырды. Бул жерде бир түшүнбөстүк иштер бар да. Ya, abay. Жүріңіздер. Бектұр Абдуразақов рұқсат па? Алас па? Бұл соғыштың ветераны афганист Қожабеков Анарбекке берілген. Ошол тиги соғыш ардагери деп. Құрметті біздің канал жалпы көрушілері. Бұл жақта қатшы ешкім жоқ екен. Қатшы азыр күчірді. Райондық мемлекеттік администрациясының басшысы Сағынбай Бектұр Абдуразақовичке азыр келдік. Иліктөні сұрау жооп туланталы. Саламатсыз ба? Азыр күчірді. Ешкім жоқ қой. Жұмыш орнында жоқ. Бирок ачык турат бөлмөлөр. Анда эмесе биринчи орунбасар Шекербек Тургумовичке көрөлү. Саламатсызбы? Эч ким жок го. Бирок бөлмөлөр ачык турат. Жыйынга кетишкен го. Бир тактайлы анда жүрүңүздөр. Аппарат жетекчиге. Аппарат жетекчи. Ким бар экен? Жок, жабык. Аппарат жетекчи. Аппарат жалпы бөлүмгө. Саламатсызбы? Биз башчыга келдик эле, акимге. Азыр эме болуп атат. Не болуп атат? Коллегия болуп атат залда. Качан бошоп калат? Где-то 30 минуттан ичинде бошойт. Жарым саатта. А сиз бул жакта катчысыз, э? Анан биз азыр ошол байкебиздин иши боюнча журналисттик иликтөө болуп атты эле. Бул байкенин иши менен билбейт экенмин. Жок, сиз билбейсиз. Ошого азыр акимге. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, азыр кварталдык жыйын буюрса бүттү. Райондук мамлекеттик администрациянын башчысы аким азыр чыгары менен бул жактагы мекеме жетекчилери менен чогуу азыр биз жыйынды да улантабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Аким Özüne getir. Kanda дейсіз? Жүріңіздер. Жүріңіздер. Бектұр Абдуразақов рұқсат па?
Аха. Саламатсызбы? Кандайсыз? Иликтөө журналист Албай Карабаев. Өзүмдү тааныштырып коеюн. Азыр биз агабыздын иши боюнча иликтөө жүрүп атты эле. Ошол боюнча Келгиле. бул менин мүлкүм, көрүп эле койсо. Ким дедиң аты? Албай Карабаев. Албай. Келиңиздер. Анан биз тиешелүү жетекчилерди азыр айттык эле. Катча айттыбыз сизге. Суроолорубуз бар да. Ошону чогуу эле бул жактан бүтүрүп койсок. Хорошо, кайсы жетекчи? Кадастр керек, райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси керек. Анан айыл өкмөт керек. Хорошо. Келиңиздер. Олтуруп алыңыз. Так, айыл өкмөт башчысы Карабуран. Орун басары ал өзү командировкада. Кадастрдын башчысын анан роудун башчысын киргиз. Так, келгиле Абай. Эмне маселе кандай? Маселе аябай орчундуу. Айткыла. Эми сиз өзүңүздүн как мамлекеттик администрациянын жетекчиси катары албетте өзүңүздүн жетекчилигиңизге алып жардам бересиз деген ишеничтебиз. Маселе бул жакта Раманкул агабыз бул сиздердин Айтматов районунун жашоочусу. Анан убагында ошол бул жактагы батир боюнча толук документтердин такталып, анан юридикалык күчкө ээ экенине карабастан туруп башка бир жаран менен соттошуп, азыр ошол жарандын пайдасына жасалма документтер менен бериптир, бирок соттор ошонун пайдасына чечиптир, чечимдерди. Анан азыр кел убагында тиешелүү буларды таанышып койсоңуз. Кел, урмат отур. Келиңиз. Же бул жакка өтүп алсакпы, же батпай атабыз да. Келиңиз. Так, кадастр келет, айыл өкмөт келет. Бул жакка. Так, өтүп алайлы. Ошондой. Давай, Эгер батпай калбайсызбы деп. Бул карталар айыл аймактарынын карталары окшойт. Центрдин. Райондун центринин карталары, Так, Абай азыр бардыгы чогулсун, анан тааныштырып баштайлы. Макул. Келиңиз. Бул жакка. Уақыт бар отырсақ таза уақыт көре алайыншы жетшемей. Жок, кайтып протокол бүтүрүп койлу. Азыр эме айтып атат, журналист көз карандысы, көз карандысы журналист бир маселеси бар экен. РОВД, кадастр, айыл өкмөт, аким төртөө менен сүйлөшөлү дейт. Азыр журналистикалык иликтөө болуп атты эле. Ошого азыр ушул иликтөөнүн негизинде убактылуу мындай маалыматтарды алып алсак тиешелүү. Азыр анын үстүнө бул ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси агабызды чакырганыбыздын себеби азыр иш тергөөдө экен да. Бирок ошол жактан эми мындай объективдүү тергөө жүргүзүлбөгөнү бизге так маалымат жетип отурат. Эмне үчүн дегенде бул жактагы архивтерден толук маалыматты алып турабыз. Мындай салыштырып көрсөңүз, экөөнү так көрсөтүлгөн да. Экөөнү тең ошол архивдин мөөрү басылып турат. Маселе бул жактагы 3-чү турак жайдагы 1-чи подъездеги 4-чү этаждагы алардын бөлмөсү болгон. Убагында атасы Абай келсин чогуу, ошол пайдаланып. Ал келсин протокол баштайлы. Не oldu kadaster? Давай tezrak kes. Райондук архивдин жетекчисин дагы айтсак болобу? Архивден документтер боюнча бир аз суроолор берсек, же жеринен барып. Хорошо. Эгерде чакырсаң чакыр. Биздин райондо жок, 95-жылы чейин бүт талашты. Сиз облустуктан алып келдиңиз, болду. Анда Керек. деле ошону айт.
Так, еменде. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, албетте азыр өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Райондук мамлекеттик администрациядабыз, Айтматов районунун. Азыр бул жакта агабыз урматтуу аким отурат. Андан кийин кадастр бөлүмүнүн жетекчиси Айылөкмөт жана ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси агабыз отурат. Орун басары отурат. Азыр биз сиздер менен чогуу ошол Раманкул агабыздын иши боюнча, ошо Батир маселеси боюнча азыр бир нече суроо жоопторду улап, анан чогуу буюрса ошол маселени тактап алалы. Анда эмесе баштасак. Документтер боюнча бир таанышсаңыз, анан ошол боюнча. Так, өзү бул иштин жагдайы боюнча бир маалымат айтып койсоңуз. Кандай? Жагдай боюнча агабыздын айтканы боюнча, мен айтып коеюн, агабыздын айтканы боюнча 3-чү турак жай дом. 3-чүбү? Номер 3-чү турак жайдан 2-чи подъездинен 4-чү этаждан Батир убагында мамлекет тарабынан Афган согушунун ардагери кимге? Кожобеков Анарбек Сартбекович. Кожобеков Анарбек Сартбековичке берилген. Андан кийин Так, ким тарабынан берилген? мамлекет тарабынан берилген. Мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабынан берилген. Андан кийин берилгенден кийин 2014-жылы Kimge verilgen жазып алды? Кожобеков Анарбек Сартбекович. Так, администрациядан эмне чыккан? Алдагы токтом чыккан да берилген, ошол иш кармап турган. Так, Кара Бура айыл аймагынын мамлекеттик акимдиги дейт. Так, 1992-жылы номер 13 токтом чыгат. Токтомдо мамлекеттик турак жай маселелери боюнча комиссиянын протоколун карап, Кара Бура аймагынын мамлекеттик акимдиги токтом кылат. Мамлекеттик турак жай маселелери боюнча комиссиянын 92-жылдагы 6-майдагы номер 1 протокол толугу менен бекитилсин. Турак жайга ордер алган атуулдардын бир жуманын ичинде өз даректери боюнча жайгаштыруу аймактык коммуналдык чарба ишканасына Мадалбековго тапшырылсын. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Бекмамбетовго тапшырылсын. Кара Бура аймагынын мамлекеттик акими Төрөбеков О деген кол коюптур. токтом чыкты. Ага. Демек, Номерін айтып көрсеңіз. Номер 13 деп турат. анан агабыз жалпы кадастр бөлүмүнө барганбыз. Анан документтерди толук түрдө тактап, кайра юридикалык ошол документтерди юридикалык бардык негиздерин жана күчүн так белгилеп, сотко судья, кайсы судья? Айтматов райондук сотунун судьясы Азыркы судьясы Бапанова. ошол тастыктап берип атат, 2014-жылы 2014-жылы Чокоев барган. Медетбек Шалпыкович. Төрагалык кылып ошол киши Төрагалыгынын астында кайра чечим чыгып, агабыздын атына Батирди өткөрүптүр, тех паспорту мененчи. Андан кийин 2000 арадан 4 жыл өткөндөн кийин агабыз эми акчасын киргизди, бул жакта оңдоп түзөдү да. Киргизгенден кийин 2018-жылы ошол биринчи подъездеги 4-этаждагы Алишеров 70 деген аксакал убагында жашап каза болуп калган экен 97-жылдары. Андан кийин анын баласы келип азыр документтерди жасап агабыздын айтуусу боюнча азыр тастыктап беребиз, себеби далилдердин бардыгы бар бизде. Экинчи подъездеги 4-этаждагы 23-квартираны агабыздыкын талашып атат. Жогорку сотко чейин иш барган. Бирок жогорку сот эмне үчүн анда биринчи райондук соттун чечимин ошол жакта тастыкталгандан кийин эми ошонун негизи менен толук түрдө агабыздын атына өткөрүп, ошол тиги иш кагаздар боюнча ошондо юридикалык жагы менен өттү да. Андан кийин ошол жогорку сотто эми ушу жокко чыгып атат да. Анан агабыздын азыр ушул маселеси боюнча бир жетекчиликке алып, бир жапа турмак бир аракет кылып, сен чечип берип койсок, анан тиешелүү суроолорго азыр ошол мурдагы 2014-жылы кайсы кызматкерлер бар, анан ошолор боюнча суроо узатсак сизге уруксат берсеңиз. Мен бул иш боюнча өткөндө да бир YouTube'дан көргөм да, Скелпско.
Сейитов Канат деген каттоочум бар. Ошол жашынакай кылып туруп архивный делосун алып, мындай түшүндүрүп берип атканын көргөм да. Анан азыр мен архив менен маалымат жок болгондон кийин ошо жеринде баралы, архивди көтөрөлү азыр абет болуп калды да. Анан кандай болуп катталган соттун чечимдери тергелип турат ал жерде. Эмненин негизинде силердики жокко чыктыбы, чыккан жокпу? Баарын тактап берейин. Азыр абет болуп азыр чалсам ушу Сейитовго жаңы эле чыгып кеттим дейт. Азыр бирок жооп берип Архивтин далы бүт бар кагазда. Биздеги сакталганда толук маалымат бар да биздин архивде. Силерден да келди толук маалымат. Дурусураак болот. Анан бу жерде акимибиз деле бул жөнүндө билбейт болуш Буга керек. эме болсо тактап бергиле. Архивдик документтерин карасын. Администрациядан токтом чыккан экен 92-жылы. Все, мен башка эч алдымча кошумча айта албайм. урматтуу аким, сизге төмөндөй суроо. Негизи мыйзам боюнча ошол мамлекет тарабынан берилген ошол улуу ата мекенин согушунун ардагери болобу же Афган согушунун ардагери болобу батир беликке берилсе, эми аны кайра ошол кимдин атында өттү да, эми ошол батырдын атына өткөндөн кийин ошол кайра сатканга укугу барбы жокпу, ошол боюнча бир тактап койсоңуз маалыматты. Мен буга укуктук баа бере албайм. Укуктук бааны эми сот берет да. Бизден чыккан документти көрүп атам. Анан бул биздин жараныбыздын иши боюнча бизге кайрылуу болгондо сотко өкүл кылып биздин аппарат жетекчибиз Мирбек Акынбековду өкүл кылып бергенбиз администрациядан. Ал киши азыр отпускада болчу. Калган процесстерди ошол сот чекит коет деп ойлойм. Бирок негизи сиздердин балансыңыздарда ошол 3-чү турак жай сиздердин мурда эле балансыңыздарда беле же айлык өкмөттүкүндө беле? Биздин баланста эмес ал. Бирок токтом сиздер берип атасыздар. Ооба. Эмнеге андай? Эми ошол учурда ошондой болсо керек да 92-жылы. 92-жыл баягы союз мезгил эмес беле? Коммуналдык хозяйство деп ошол баягы батирлер курулгандан тартып эле баягы бөлүштүргөндө ордерин кимге акыс берилет, кимге баягы приватизацияга сатылат акылуу кылып. Ошол негизинде рай администрация жүргүзчү да мурун. Анан кийин баягы союз тарагандан кийин ошол кампостун тамдары өзүнчө биздин базадагы эле архив менен калып калды да, рай администрацияда жок булардын базасында. Балансында жок, көрсөтүлгөн эмес, өткүзүп алган эмес. Ошондой. Азыр эң жакшысы ошол кыймылсыз мүлктү каттоо башкармалыгы бар. Ошол жердин архивдик материалдарына таянып маалымат алсаңар болот. Бирок сиздер өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып жетекчиликке алып берсеңиздер жакшы болот эле. Анткени иш аябай оормас. Эми жеке көзөмөлгө алганда мен атайын адисти бөлүп бергем, аппарат жетекчи. Ал сот процесстерине катышып жүрөт. Бирок ал боюнча маалыматыңыз барбы? Кандай болду, эмне болду? Мен барып катышканын билем сотко, жыйынтыгы кандай болду билбейм аны. Аны сизге айтты элек, Жок. Анан сизге төмөнөйдө суроо да. Өзүңүз бир тааныштырып коесузбу? Мен ушу Айтматов филиалынын кадастр мекемесинин директорумун. Аты жөнүңүз? Атым Сапаралиев Абдумуталип Мырзаканович. 2022-жылы октябрда которулуп келгем. Ошондон бери жетектеп келатам. Ага, эми ушундай суроо да. Убагында эми ушул айыл өкмөт башчысына дагы азыр бизге бул жыйын боло электе мурда келип айтты да, биздин балансыбызга карабайт эле мурда кече жакында эле түзүлдү депчи. Анан эми мурдагы ошол 92-жылдагы ошо Кыргызстаныбыз жалпы өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан берки баардык мындайча айтканда маалыматтын баардыгы кимге кандай берилген сиздерде толук архивде маалыматтар бар да, э? Архивде бар. Анан негизи мында системалык каттоо жүргөндө 2002-2004 бул айыл жергесиндеги там таштын регистрациясы жүргөн каттообуз. Анан 2005-2007 үлүш жерлерди жүргүзгөн. Ошонун негизинде бизде канчалык базада архивде топтолду бар. Ошо этаж үй болобу, жекече турак үйлөрү болобу, баардыгынын архивный немеси бар, данный. Ошо көтөрсөк болот, көрөлү. Анда биз азыр иш боюнча кайрадан сотко доо арызды берели деп атабыз да. Кайрадан карап чыгуу боюнча. Анан ошого сиз жардам иретинде архивди объективдүү каздырып, ошол мурда ким Алишеров 70 деген аксакалдын атында кандай документтер бар? Алар азыр бул жакта далилдерди алып келдик, бирокчу. Бирок өзүңүз дагы бир
ошол архивде бир документтерди бир аныктап тактап берсеңиз, анан бул жакта ички иштер бөлүмүнүн орун басары азыр ошо кайсы кызматкерди азыр билсек болобу? Тергөө кайсы кызматкер, кайсы тергөөчү ошол ишти алып барып атат? Ошону тактап бере аласыздарбы? Тергөөнү азыр негизги түрдө мен толук кандуу эчтеке айта албайм азыр. Бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атса, тергөөгө Мамак аке өзү катышып атса, тергөө жыйынтыкталгандан кийин гана бунун жыйынтыгын уксаңар болот. Азыркы учурда тергөө бир тараптык эмес, тергөө эки тарапты тең карап тергөө алып барат деген маалыматты бере алам. Бирок негизи убакыты канча болуш керек? 2 ай. 2 ай. Жетишпесе дагы созот. Качан башталды? Негизи. Мен толук маалымат бере албайм, азыр барып мен ишти. Ошо качан башталган убактысын айтып кое аласызбы азыр тактап? Тактап айта албайм мен азыр. Мен анткени бизде иш көп. Мен берге жыйынга келген бул вопроска дайын эмес болчу. Азыр барып туруп дайын. Барып тактасак болобу, чогуу эле барып. Тактап айтып мен айтып бере алам. Баланча убакытка чейин уже бул келе атат деп. Анан биз азыр прокуратуранын орун басарына киргенде ал айтып атат да, биз ишти ички иштер бөлүмүнө жөнөткөнбүз депчи. Анан мен ага суроо бердим. Бузуп жөнөткөнгө дейм бизге. Мен ага прокурордун орун басарына мен суроо бердим. Эми бул жерден убагында ал айтып атат, убагында туура эмес жанагындай документтер жасалган депчи. Анан туура эмес жанагындай жасалма документтер жасалган деп ошондой ошол далилди айтты да. Анан мен ага суроо бердим. Эгерде ошол эми бул шалакылык болуп атат да, ал бул атайлап мындай эми бул кылмыш да. Сиздер ошону тактасаңыздар, анан ага деген ошо жоопкерчилиги кандай болот? Ошо жеткенелердин, кызматкерлердин жоопкерчилиги. Ким кайсы кызматкер? Аныктасаңыздар, ошол менен аныктап ошо тергөөнүн негизинде ошо аныктап. Бул боюнча азыр мен түшүнүгүм боюнча бул иш бүтүп сотко чыгып, кайра келип прокуратура бузуп, кайра бизге берилген экен да. Буну эми барып такташыбыз керек до конца. Азыр убагында ким тергеген, ким неме алган. Анан кийин барып жыйынтыгын чыкпаса, азыр мен бул боюнча эч кандай маалыматым жок, маалымат бере албайм. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, азыр биз ички иштер бөлүмүнө барабыз. Албетте, азыр биринчи урматтуу аким менен анан бул жактагы агабыз менен кадастр бөлүм жетекчиси менен азыр суроо жоопту бүтүрүп алсак, ошондо Айлөкмөттүн эч кандай тиешеси жок бул ишке. Мен бул материал менен архивдик иши менен бүгүнкү күнгө чейин көрүлүп азыр. Тааныш элексиз, иш боюнча маалыматыңыз бар. Просто баягы архивде ар бир мүлккө, ар бир единицага дело жер көктөмүз түзүлөт да, ошонун ичинде канчалык материалдар бар, аны ошону карап берейин деп атам да. Анан кандай болуп өткөн, кимге кандай катталган, аны мен азыр түшүнүгүмдө жок. Анда мындай кылалы, биз арыз таштап коелу, арыз берели, анан буюрса арызды каттап берсеңиздер, буюрса бул маалымат боюнча тактап кайрадан бир доо арызды сотко даярдайлы. Жалпы ошо далилдер менен. Талак бериши дебейсизби? Менде бир суроо бар. Мен бул райондун жетекчисине кайрылып кетет элем сизге. Негизи биринчи чыккан токтом туурабы же адан кийинки туурабы? Мен эми ага укуктук баа бере албайм да. Силердин ишиңер азыр сотто. Сот өзүнүн мыйзам чегинде чечимин чыгарат деп ойлойм. Биз соттук процесске эч кандай аралаша албайбыз. Бизден чыккан токтомдун копиясын мен көрдүм азыр. Архивдик материалдардын баардыгы райондук архивде сакталат. Дагы суроолоруңуз барбы? Жок, менде. Анда ошондой кылалы. Азыр бул жактан арызды берип, анан биз иликтөөнү ошо ички иштер бөлүмүнөн барып ошол жактан тергөөнү тактап маалыматтарды алып. Анан Сиз карап туруп объективдүү маалыматтарды чыгарып Бар жол тактап тур. анан өзүңүз дагы бир жетекчиликке алып берип коюңуз. Сизден сураңыз. Хорошо, макул. Маселе жок. Бир адамга канча жыл квартира берилишке мүмкүнчүлүгү бар? Кайсы убакта? Ошол убакта берилип атат да, ордер менен, бул киши айткандай ордер менен тамдын ээси кылып атат. Бул жерде Алишеровго 68-чи ордер берилип атат. 1-чи подъезд, 4-чү этаж, 31-чи квартира берилип атат. Кожобековго сиздердин токтомуңуздар менен 3-чү, 23-чү квартира берилип атат да, и ошого ордер берип атат. Ордер берген киши да адыр бар киши. Анан бул жерде мен таң берем да, бул жерде булар жазылганда, бул сиздер бир баа берип койсоңуздар, бул
Алишеров 93-жылы мыйзам түрүндө тамын сатып берген башка адамга. Мынакей бул иштерден чыккан эме. Бул жерде турат. Бул мынакей Кожобектин ордери менен токтому турат. Бул жерде мына архивдин немеси келди. Мынакей. Протокол, биринчи протокол деп турат. Биринчи протоколдо күн тартиби боюнча алган кишилер жазылып турат бу жерде. Архив берди да. Мына архив берди. Алишеров 70-ке Кыргызстандык 50 жылдык көчө Залзыр Айтматов мынакей. 3-31 батир берилип атат. Ордердин негизинде. Бул кишинин ордери мына 68-чи ордер турат. Мынакей архивден келди. Алишеров 70-ке берилип атат ордер. А ушул эле немеде мына протоколдун экинчи бетинде жазылып турат. Интернационалист Афган согушунун ветераны мына Кожобек Анарбекке ушул эле Кыргызстан 50 жылдыкта 23 батир берилип атат. 23. Мунуку 31. Мунуку 31. Анан бул нерсе негизинде мына мунугул постановление деп жазып койду, бирок сиздердин эч кандай печатыңыздар жок. А бул печат архивдин печаты. Биз бердик деген печат. А так негизи буда печат болуш керек беле, болбош керек беле. Буга 18 ноябрда 92-жылы берилип атат. Ушул эле кагаз. Таныш койсоңуз. Эми Токтомдо печат турбайбы мына? А бул приложениеда. вот ушунун негизинде утулуп атат да берде мына Бекмамбетов берип атат ордерлерди. Кожобековго берип атат. Тапшырылсын депчи. А бул кишиге 68-чи ордер берилип атат. Турбайбы? Мынакей. Мына печат. Бул Алишеровке берилип атат. 3-31 квартирага. Бул жерде Кожобековго берилип атат. 23 квартира. 23. Экөөнүкү тең эле чындык эле болгондо бул жердин ошибкасы мынакей. Бул жерде так. Нонун негизинде мынакей. 23 деген гана квартира, 23 гана башка болуп атат да. Калган тамдын квадрат метрлери бүт 31-ге жазылган. Мынакей. Неге ошону айлап кишилер чыгып? Аким да тааныштык. Акимде барганда ушуну билишкен жок. А мына Кожобековдука мынакей тамдын немеси, мынакей бунун квадрат метри башка жазылып турат. Бул башка. Бул өзү мына чыныгы оригинал документ бүт бизде. Bunu tekşerip attırdı. Хорошо, мындай кылайлы. Азыр мына кыймылсыз мүлктөрдү каттоо бөлүмүнүн архивдик материалдарын алыңыздар. Анан менимче бул жагдайдын бардыгын тергөөчү эске алат деп ойлойм. Бардыгы мыйзам чегинде чечилерине мен үмүтүм чоң. Азыр тиешелүү документтерди кадастрдан алыңыздар. Ошол менин айтарым. Ийгилик болсун. Мен бул жерде күйгөнүм, тамды сатып алган кишилер күйүп атам да, бул документ үчүн. А бул Кожобеков азыркы күндө оорукчан. Келе албай шаардан бияка. Хорошо. Былтыр эле институт алды байкуш, ушунун азабынан. Бул менде вопрос жок башка. Ошондой кылып жетекчиликке алып бересиз деп ишенебиз. Буюрса. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, буюрса жыйын бүттү. Биз азыр сөзсүз ички иштер бөлүмүнө, райондук ички иштер бөлүмүнө барып, загалыбыздын иши боюнча ошо тергөөчүгө суроо берип, жалпы ошо маалымат боюнча тактайлы. Буюрса бизден алыстабай туруңуздар.